Экинчи, тиштериңизди таза кармаңыз. Үчүнчү, сабизди уктаар алдында жесеңиз ден соолукка пайда. Төртүнчү, сууну узак кайнатуу же кайнатылган сууну дагы кайрадан кайнатуу же андан чай демдеп ичүү бул ден соолукка зыян. Бий алма ширеси боор оорусун дарылайт. Күнүнө 1 же 2 стакан бий алма ширесин ичүүнү сунуштайбыз. Алтынчы, ар кандай ооруну дарылоо ашказанды айрандын сарысы менен жуугандан башталат. Жетинчи, бутуңузду ар дайым таза, кургак жана жылуу кармаңыз. Сегизинчи, көк чай бөйрөктү жууп тазалайт, андагы сезгенүүнү айыктырат. Тогузунчу, адатта кечки саат 10дон таңкы 6га чейин укташ керек. Онунчу, жатаар алдында жеңил дене тарбия көнүгүүлөрдү жасаңыз. 11. Уктаар алдында төмөнкүлөрдү жесе мүмкүн. Алма, 1 кашык бал, 1 стакан айран же бал кошулган 1 стакан жылуу сүт. 12. Уйкусу качкан адам бал жаласын. 13. Тез-тез айрандын сарысын ичип туруу кандын булганышынан, уремия оорусунан сактайт. 14. Таранчы жана бөдөнөнүн шорпосу адамды ар тараптан бакубат кылат. 15. Адамдын боору 4 нерсени жакшы көрөт: чийки капуста, быштак, катуу нан жана бал. 16. Жайкысы муздак сууга көп жуунуп турсаңыз, жүрөгүңүздүн жана бооруңуздун иштеши жакшырат. 17. Ширин күрүч адамды жашартат, эркектик уруктугун көбөйтөт. 18. Мончодон кийин тишиңизди тазаласаңыз, ал бат агарат. 19. Ит мурунду кайнатып, чайдын ордуна ичүү өтө пайдалуу. 20. Дайыма отуруп иштеген адам ар саатта ордунан туруп бассын. 21. Алма инсан организмине керектүү нерселердин бардыгы менен камсыз кылат. Күнүнө 2 алма жесе жетиштүү болот. 22. Ашказаныңыз ооруп жатканда эртең менен жана уктаар алдында 1 кашык дакталган зайтун майын ичүү сунушталат. 23. Кези келгенде орточо ыйлап туруу ден соолукка пайдалуу. 24. Кимде-ким 1 литр айрандын сары суусун кечинде 10-15 күндө бир жолу ичип, ашказанын жууса, кан басымы, кант диабети, геморрой, ашказан оорусу сыяктуу оорулардан кутулат. 25. Жашылчаларды көп пайдалануу өмүрдү узартат. 26. Көк чайды дайыма ичкен жана сары сабыз жеген адам өсмө рак оорусуна чалдыкпайт. 27. Спорттун эң пайдалуусу бул чуркоо. 28. Кара зиренин жанчылган уругун балга аралаштырып колдонуу аркылуу өттөгү жана бөйрөктөгү ташты эритүүгө болот. 29. Кара зире ишке болгон жөндөмдүүлүктү жана жашоо тонусун жогорулатат. 30. Кара зире суук тийгенде жана ревматизм оорусуна чалдыкканда анын маңызынан башка компресс жасаса болот. 31. Какырык чыгып жаткан мезгилде кара зирени лимондун ширесине аралаштырып кабыл алуу зарыл. Ага бир аз бал же даамына жараша шекер кошуп алса дагы болот. 32. Кара зиренин түтүнү чиркейлери жана курт кумурскаларды кубалайт. 33. Кара зирени жаңыдан пайда болуп келаткан меңге басса, аны орду түбү менен жок кылат. Ошондой эле ал канды да тазалайт. 34. Ала оорусуна чалдыккандар дагы кара зирени пастасына уксус кошуп ооруган жерине басса шифа болот. 35. Теринин абалы начарлаганда кара зирени майга кошуп үзгүлтүксүз колдонуу зарыл. Эми сиздерге дагы бир пайдалуу маалыматты айта кетели. Бул биз кадимки күндө колдонуучу сарымсак. Сарымсактын бир эле кесиминин 8 пайдасы. Орточо стакандагы сүткө сарымсактын бир тишчесин сыгып, ач карынга ичилет. Ушул ишти 1 ай бою күн сайын улантыңыз. Бул ыкманы 2 айда бир жолу кайталаңыз. Анын натыйжасы денеге ажайып күч берет. Жада калса картайган болсо дагы иммунитетти көтөрөт. Бардык вирустарга каршы күчү бар. Ашказандагы курттарды жана бардык бактерияларды жок кылат. Простата бездерин жана анын чоңоюшун дарылайт. Ангинаны сакайтууга өтө чоң пайдасы бар. Грипптин алдын алат. Эгер жуккан болсо, аны сакайтууга чоң жардам берет. Кан басымды төмөндөтөт. Артерия кан тамырларын майлардан тазалайт. Кандагы токсиндерди тазалап, тамактануу жана башка жолдор менен уулануунун алдын алат. Сарымсактын жытын оозун кетирүү үчүн 15 мүнөттөн кийин апельсиндин кабыгын жеш керек. Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Таала баарыңыздарды бекем ден соолукта кылып, эч ким оорубасын. Албетте, бул маалыматтарды сиздердин ден соолугуңуз үчүн айтууну туура көрдүк. Мусулмандардан бардык тарапта коомдун алдыңкы сабында болуш